Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр мен эфирди баштайбыз. Мага бир аксакал келди да. 70 жаштагы аксакал 30 жыл бою милиция тармагында иштеп, майор чинине жетип, пенсияга чыккан. Анан кийин ошол мамлекеттен бир дом бутта деп койчу экен, ошо жерден бир үй сатып алган экен, менчикке чыгарып. Ошол үйүн 20 жыл жашагандан кийин Тоң райондук ГКНБсы тартып алып, мамлекетке өткөрүп коюптур да, жалгыз үйүнөн кубалап чыгыптыр аксакалды. Азыр ошол аксакал добровольно өткөртүп, коркутуп, анан жалгыз үйүнөн күчкө салып чыгарып салыптыр. Ошол 70 жаштагы милициянын ардагери бүгүнкү күндө көчөдө калыптыр. Ушундай беспределди чагылдырайын деп атай мен эфир күйгүзүп атам. Анда мен сөздү Акимжан агайга берем. Акимжан агай, фамилияңыз ким эле? Анарбеков Акимжан. Акимжан Анарбеков деген аксакал. Мына азыр камераны буруп. Аксакал, үйүңүздү кайсыл жылдары алдыңыз эле? Эмненин үйү эле? Кагаздарыңызды мындай жалпы эле көрсөтүп койсоңуз болот. Анан айтыңыз. Бүт кагаздарым бар бул жерде. Бул өзүнүн негизи мен өзүм 2004 жылы таза акчама өзүмдүн үйлөрүмдү соотун акчама сатып алгам. Мен 2003 жылы Караколдон Тоңго отуруп келгем. Андан бери катуураак сүйлөңүз. 82 жылда органда иштегем. 82 жылдан баштап 2007 жылга чейин органда иштегем. Ардагер болуп пенсияга чыккам, ардактуу. Мен ошондо иштеп жүргөн убакта Жети Өзү районунда, Балыкчыда, Караколдо, ошо башка райондордо иштеп жүрдүм да. Анан мен үй салган эмесмин. Үй салганга алым да келген жок, шынын айткандачы. Убактыңыз да болгон жок, каражатыңыз да болгон жок. Каражатым да болгон жок. Ал убакта өзүңүз билесиз. Милициянын айлыгы да аз. Айлыгы да аз, ал өзү келчү эмес, чыныкандачы. Анан үй салган жокмун, алыста болуп калды бир чети. Анан 2003 жылы атайын ошо үй салыш үчүн үйгө пенсияга даярданып үй салсамбы деп келгем да. Анан мен ошо Тоңго которулуп келгем. Келип анан үй салайын деп даярданып атканда ошо 4 күл өзүм 4 күл деген айылда жашайм. Анан 4 күл деген айылда ошо жанагы дом бут бар экен, бир ошо мурун эле 1000 бутка карачу зданиясын сатып алыптыр. Анын жолдошу менен да мурун чогушташкан, ошол келип үй сатып алыптык элек. Сен үй сатып турган болот. Мамлекет менчиктештирүү жарыялаган жылдарда, бул да? Жок, бул деген менчиктештирген эле багы. Менчиктешип бүткөн үй. Кыскача айтып бериңиз. 94-жылы, 2004 жылы мен сатып алгам бул үйдү. Таза акчама сатып алгам. Кызыл ите менен бүт мыйзамды сатып алганда да сотто бергем. Сот аркылуу сот болуп, мен тактаткам документтерин, юридикалык жактан туурабы, туура эмесби деп такталып, госрегистрден киши деген саткан киши өз адаманы өзү келип дагы мага соттон далилдеп беришкен. Анан таза экен деп, анан соттун чечими бар менде. Соттун чечими, анан мен балама оформить эткем биринчи. Андан кийин 2 жылдай өзүмдү кайра оформить, дарысымды оформить этип алгам. Анан 2004 жылы 2024 жылы өлкөнүн сотрудниктери келип текшерип чакыртыптыр. Мен барсам үй боюнча арыз түштү депчи. Биздин айылда бир атактуу арызчыл бар. Төлөбаева Деңизгүл деген. Улам эле жазат. Ушул үйдү тарашып эле жазат. Мен как будто мен приватизация кылып алгандай элечи. Улам эле жазат, текшерип. Сиз аны жеке жактан алгансыз? Аны мен менчик киши. Менчик жеке. Менде болгон документтер да бар. О, тилдо бүт эмне болгон кагаз. Бул жерде азыр муну айтып берейин. Бул жерде 92 жылда госюбистонун документтери бар мынакей. Бүт распоряжениясы менен бүт ошол кезде ошондой мыйзам болгон. Государственное дегенчи сатылган. Ооба. Бул жерде мынакей бааланган. Бүт комиссиянын жыйынтыгы бул жерде жаңгыз эле Тоң районундагы биздин бул эле үй эмес. Бул жерде 4 күлдө Тоң районунда болгон дом буттарын барып приватизация болгон. Ушул күндө Тажисайда 2 этаж зданиясы менен турат. Бокенбаев айылында Билтегендеги 2 этаж зданиясы менен турат. Так ушундай эле дом бут. Алар бүткөн менен чоң, мындан чоң. Кичинекей деп атат. Анан 92 жылы мына момундай комиссиянын негизинде момундай заявка жазылат. Оценка кылынат. Оценка болуп туруп, бүт болгон процедура, болгон документтердин баары
өтөт дагы. Мына распределение негизинде мынакей ошондо 4 күндө акку домбуту болот, атычы, акку домбуту болот. Ошол жерде мына чогуу, ошо менен Тоң районундагы толтура бытка менен домбуттун баардыгы менчикке чыгат. Ошо негизинде. Булар ошол жерде баалап туруп 313 000 рубль болот. 313 000ге баалап туруп анан коллектив сатып алат. 12 киши сатып алат. Мына колдор менен турат. Протоколдор, жыйналыштын протоколду мына колдор менен турат баардык. Турат баардык. Бана мыйзам түрдө. Бул 92-жылы сатып алышты, онда кызыл китебин код көчмүшүнө берет. 313 000 сом рубль төгүлдү. Деп атайын мынакей печаты менен, эмеси менен, документ менен бөлүп берет. Бул үйгө булар менчик болот. 2002-жылга чейин коллектив иштейт ошол жердечи. Домбут болуп иштейт. Өзүңүздөр билесиздер да, кыйынчылык болуп, материал жок, запчасть жок болгон. Өзүн өзү актабай банкрот болуп, банкрот болушат. Банкрот болгондон анан 2002-жылы коллектив өзүнүн ээсине, заведующийине Аламанова Гүлкайырдыге сатышат булар. Сатышып өзүнүн үлүштөрүн алышат, баягы биринчи топтун үлүштөрүн алышат. Булмачы дагы текшерет. Андан кийин сиз ошол Аламановадан сатып алгансыз. Анан кийин Аламанова ошону сатып алат дагы, анан кийин 2004-жылы сатып алып калат ооруп. Андан кийин ошол моментте мен Аламанова баргочу, түрү баргочу. Аламановага мен акчасын бергем. Мен Аламанова менен сүйлөшүп 3 жылга рассрочка, менде деле анда даяр акча жок болчу шуну айтканда. 50 000ден 3 жылга деп сүйлөшүп 50 000ден 100 000 сом бергем. 50 000ден 1 жыл бердим, кийинки жылы мен бергенден кийин каза болуп калды. Андан кийин 6 айдан кийин күйөөсүнө наследник болуп өттү. Күйөөсү Аламанов Камчыбек. Аламанов Камчыбек акыркы 60 000 сомду берип, анын распискасы бар бул жерде менде. Через нотариус 60 000 сом распискасын алып, акыркы ошо мен тутулгам, ошо үйдү алгам. Анакей распискасы Аламановдун распискасы менен 60 000 сомго, 60 000 сомго сатып акчасын алгандыгын түшүндүрүп турат жерде. Ооба. Бул Аламанова Гүлкайыр эже ошол сатып алгандан кийин барып госрегистрден кызыл китебин алат ондай. Эже, байке. Тогойтерин не? Соттун чечими бар мына. Ооба, жок. Тиешелүү документтериңиздин баардыгы бар экен. Анан ГКНБ келип туруп, эмнени негиздеп туруп алып койду? Мен ГКНБга чакырып, кыскараак сүйлөңүз, элдер качап кетет. Биринчи ГКНБ текшергенде караколго чейин алып барып текшерип, мен алып барып болгон документтен көрсөтүп өткөн, анда башка сотрудник болчу да. Ал карап туруп, ол прокуратура өткөрүп берет, сиздики мыйзам болуп экен деп коет. Прокуратура баа берген. Прокуратура менде ошондо жанагы Төлөбаева атпайбы ошондо, алып жаза берди да. Анан муну прокуратура, ол прокуратура текшерди, кийин прокуратура өкмөткө жазды, президентке чейин жазды. Ошол жерде фонд көчмүштөрүн жообу да бар бул жерде. Прокуратуранын кыскасы барыды, бул үй мыйзамдуу, үйдүн мыйзамдуу ээси деп сизди танып, прокуратура 2 жолу текшерип, сиз тарабыңызга корутууну чыгарып берген, анықтама чыгарып берген. 3-4 прокурор кошуп туруп, текшеришип, бардык 92-жылы мыйзамды кеткен экен. Эч кандай мыйзам болгон эмес, бул жерде мынакей турат. Прокуратуранын кагаздары бар бул жерде мына. Бүт тиешелүү документтериңиз бар. Анан эми Тоготер жерин өтөлүп, кайсыл анан эмнени негиздеп туруп алып койду ГКНБ? Кийинки сотрудник 25-жылы дагы үстүнөн арыз жаздырып алганбы, же арыз түшкөнбү билбейм. Төлөбаева деген мен жазалай берет да, ошентип. Айылда жазбаган киши калган жок. Мектептин эме, хорошо, Төлөбаева это понятно, андайлар любой жерде бар. Анан азыркы андан кийин эмне болду? ГКНБ тартып алгандан кийин азыркында көрүп атасыз деп чакыртты мени. Жок, мындай. Жок, байке. Кыскарта чагалы. Анын баардыгын тиешелүү органдарга сиз баяндап бергенсиз, кагаздарыңыздын баардыгы бар. Анан ошентип үйүңүздөн чыгарып мамлекетке алып койду ошондо үйдү? Мени чакыртты. Жок, чакыртты, анан мамлекетке алып койду үйүңүздү, жумуя кылды. Мамлекетке алуу үчүн айлык өткөртүлдү. Мени добровольно өзүм жаздыртып, кыйнап, коркутту. Эмне деп коркутту? 92-жылы бүт Жок, добровольный жаздырганга эмне деп басым кылды, же психологиялык басым кылды, же эмне кылды? Өткөрүңүз деди, кыйнап эле, өткөрүңүз. Жок, эмне деп кыйнады? Коррупция менен алгансыз деди. Коррупция менен кеткен бул үй. Бул өкмөттүк өткөрүңүз деди. Тиги жанагы прокуратура, тиги госимуществонун
тиги немелер ответ жооптордун баардыгы аны урукта ойногон жок. Кагазымды Карап да койгон жок. Берип койдум, мунун баары коррупция дейт. Коррупция деп. Саясат болуп атат, көрүп атасыз. Өткөрүңүз дейт. Анан эмне болду? Анан сизди выселение кылдыбы? Эмне кылды? Отурганда ыйладым. Отурганда ыйладым. Мен жетимишке келип калдым. Мен өлүп калсам кайда коелем? Менин башка үйүм жок. Башка жерим жок менин. Элчилеп мен үлүш алган жокмун. Элдин баары үлүш алды, жер алды, техника алды. Мен эчтеке алган жокмун. Иштеп жүрүп жүрмүн да. Башка жерим жок. Боякта 5 жыл сотуп агырыпта 5 сотук алган жерим бар. Жанымда жер бар. Башка жерим жок. Менин балам ушул күндө 46-га чыкты, жери жок. Кийинки балам 39-га чыкты, экөөнүн тең жери жок. Өзүм 2 жыл депутат болдум айылдык кеңешине, райондук кеңешине. Десем алсам албай да коем да, койчу эл алсын деп. Эчтеке биздин азыр береми бул үйдү өткөргөндөн кийин, бул үйдүн ылдый жагына бир кичинекей магазин тигөнгөн элди турап салдым элем, ошого көчүрдүм айлага үйдү. Өткөрдүм, өзүм барып туруп бир күндө 1-2 күндө государственный иштерден чыгарышты так. Бул үй кредитте болчу. Мен алганда үйдүн үстүнөн суу акчу, тегереги орулган эмес. Отопление деген жок. Бирок ушундай болчу. Бул ал келбей алган жасаганга. Так, мамлекетке үйүңүздү алып алды. Бүгүнкү күндө сиз кайерде жашайсыз? Үйүңүз барбы жокпу? Бүгүнкү күндө азыр мен айда жанагы кичинекей магазинге оокаттарын киргизип койдум дагы. Азыр мен айлам жок. Бишкекте уулумдукунда жашап атам. Өзүңүздүн үйүңүз жок. Өзүмдүн үйүм жок. Уулумдун да үйүндө документи бүтөлүп, ал жакта прописка жок. Мен азыр калификация боюнча эч жерде жокмун. Мен шайлоого да бара албайм. Эчтекеде шайлоого бара албайм. Эчтеке шайлоого бара албайм. Мен азыр калификация боюнча менин укугум жок эч жерде. Мен үй бүлөм менен оолдуктамын да. Эч жерде жок мен. Мен ушул справедливость болобу, ушундай болобу. Мен сатып алсам эгерде, тартып алсам бир жөн, приватизация кылсам бир жөн. Таза акчама сатып алып болгон эптеп ушул үй менен гана каныят кылчумун менчи. Балдарымда эчтеке жок мынакей, ушундай экөөнүн тең эчтеке жок. Президентке эмне деп кайрыласыз? Мен президент урматтуу Садыр Нурбашев, президент урматтуу биздин президентибиз. Мына мен угуп атам, баягыдан бери жакшынакай саясаттар жүргүзүп атасыз. Элдин мүддөсүн чечип атасыз. Мен 25-жылдан бери мынча калбай жүрдүм. Кайда барарымды билген жокмун. Ал убакта саясат ошондой болчу. Кетесем, иш козголду деп айттым мага. Мен ошо корктум дейсиз, иш козгойбуз. Иш козголду бул иш боюнча. Өзүмдү коркутушту ачык айтканда. Мен ким өзүнүн жаңы үйүн добровольно өткөрөт дейт. Ушул күндө ким өткөргөн киши барбы? Өзү кыйнап добровольно жалтырышты. Бир күндө бул ушул үйдүн баары мен жана кредит жасап кеткемде үстүн жаптым, суу акчу, тегерегинин баарын корудум, алма өрүк тиктим. Кыскасы байке, Акинжан аба, мындай да, сиз 30 жыл милицияда иштедиңиз, пенсияга чыктыңыз, ардактуу ой салууга. Анан кийин бүгүнкү күндө пенсионерсиз, пенсия аласыз. Анан ошол эптеп жеткен жалгыз үйүңүздү ГКНбы айыл өкмөткө тартып алып берип койду. Сизди выселение кылып кууп чыкты да үйдүн ичинен, Акчасы да бар, өткөрүп берген акчасы да бар. Айла жок болуп калды. Башка ушул күндө мен бүгүнкү күндө кайсыл жактарга, кайсы органдарга кайрылдыңыз? Мен ушул күндө президентке да жаздым. Генералдык прокуратурага жаздым, Сыпиловларга да жазганмын. Мен да арызданышым берип койгон, мен да башка айлам жок болуп калды. Мен оолдуктабыз, үй-бүлөбүз мененчи. Кайда бар? Шайлоо болсо, мен укугум кайда? Мен паспортум боюнча муну кадыресин турат, бирок ал үй өкмөттө да жок калды. Мен конституция мени коргой алабы дегенде. Мени ким коргойт? Урматтуу президент. Жок дегенде ушуну калыс түрдө эле карап коюңуз. Таза, мынакей, мыйзамдуу түрдө. Аксакалдын жалгыз үйүн мамлекет кайтарып бербесе, анда бул мамлекетте мындай закон иштейби, иштебейби деген суроо туулат да, туурабы? Аксакал. Эмне үчүн бул жактан мыйзамдын баары чыгып турса, мен ушул мыйзам менен жашап келдим да. Мен жаш кезинде коммунист болгомун. Ушул мыйзамдын баары чыгып келсе, болгон документим турса, бир милиционер болушол өлкөнүн мыйзамын коргогом деңиз. Мен ошол кызматты иштеп келдим, ошол кызматты иштеп келдим, ошол мыйзам менен. Айла жок, арызданууга туура келип атат. Арыз жазсам эле арызданууга туура келип атат. Урматтуу президент, далай эмгегимге ушул бүт болгон кредитти үйгө салып жасап бераткам да. Эмнеси обидно, эмнеси обидно. Жакшылап кагаздарын карабайт. Эмне үчүн анда прокуратура бир эмес 2 жыл текшерип туруп, мыйзамды чыгарып берет. Эмне үчүн бул эске алынбайт? Соттун чечими турат мына бул жерде. Кыскасы,
бардак деңиз. Урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аксакал 30 жыл бою милицияда иштеген, аска канеет кылып, барга канеет кылып, мамлекетке кызмат кылып, мыйзамды коргоп, элдин укугун коргоп иштеген, мамлекеттин солдаты болгон. Анан 30 жылдан кийин эптеп 2004 жылы бир үй алган. 20 жыл жашагандан кийин ал үйдөн кууп чыгып, ошол 20 жыл бою эптеп ремонт кылып, кредит менен тягып ягын жамап бүтөп ушинтип атса, анан үйүнөн кууп чыгып, көчөдө калтырыптыр Аксакалды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ишенебиз, ошо сиз акыйкаттыкты, калыстыкты сиз акыры тиешелүү органдардын бардыгына тапшырма берип, кайрадан каратып туруп, бул маселеге укуктук баа берип, анан жанагы ушундай Аксакалды үйүнөн чыгарып салган ГКНБнын кызматкерине дагы мыйзамдык укуктук баа берип, чара көрүп, калыстыкты орнотосуз деген ишеним бар. Акыркы үмүт сизде деп, мына президентке кайрылайын деп бул киши ошо келиптир атайын. ГКНБнын кабинетинен баласына ыйладым. Өлүп калсам кайда сөөгүмдү кайда алып барышат? Ким батырат менин сөөгүмдү? Мен айтсам кайда коюшат деп ыйладым, ошол жерден болдум. Айдам жок болуп калды. 5 сотук жер ал, ошого ыраазы бол. Сот деген биздикин сүйлөйт, сеникин сүйлөбөй туруп, мына ачык эле айт. Сотко берсең бер, мен добро. Ана эми сиз 70 жашта покупатель дедим да. 70 жашта анан кайрадан үй салышыңыз керек болот экен да ошондо, Эми азыр үй салайсам акчам да жок болот. Пенсияда пенсияңыз канчада? Канча сом? Пенсиям 22.600. 22.000 сом пенсия алат экен. Милициядагы 30 жылдык стажын эске алып, анан 22.000 сом пенсия алат экен Аксакал. Үй салганга шансым да жок, эч кандай билебем да жок. Урматтуу достор, ушундай акыйкатсыздык кайда барба, ГКНБга, УКМК кызматкерлерине укугу тебелгенген, кордолгон бизнесмендер, ишкерлер, карапайым жарандар, кыскасы кайда барсаң мамайдын көрү деп айласы кеткен адамдар көбөйүп кетиптир аябай. Мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче ушуну элге жеткирип атабыз. Бийлик органдарына кайрылууларды чыгарып атабыз. Мен ойлойм, ушулардын баардыгы тыкыр карап, адилеттүү, калыс мыйзам чегинде баа берет деген бир акыркы үмүт, ишеним бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.